Саламатсыздарбы, жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Путиндин жан сакчысы жумуш ордунда өзүн өзү атып салды. Тайырбек Сарпашев 500 гектар жерди мамлекетке кайтарып берет. Жээнбековдун экс-президент макамы алынат. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Ак Талаадагы мечиттин жылуулугу үчүн жеке ишкер 100 000 сом берди. Нарын облусунун Ак Талаа районунун Кара Бүргөн айылындагы мечиттин жылытуу системасын коюуга жеке ишкер 100 000 сом каражатын бөлүп берди. Анын айтымына караганда, Кара Бүргөн айылынын мечитинде жылуулук системасы жок болгондуктан улам кышкысын мечит жааматы кыйналып келишкен. Мечиттин жылуулугу үчүн айыл жаштары тарабынан акча чогултулуп баштаган. Мечитке жылуулук системасын киргизүүгө айыл жаштары өз ыктыярлары менен акча чогултуп башташкан. Жалпысынан 100 000 сом керек болгондуктан MS Building курулуш фирмасынын кожоюну Акталаалык Мурадил Сыдыковго айыл жаштары кайрылышкан. Жеке ишкер Кара Бүргөндөгү мечитке жылуулук системасына керектүү материалдарды алууга 100 000 сом каражат тапшырып берди. Жаштардын сунган колун суутпай колдоо көрсөткөн жеке ишкерге ыраазычылык билдиребиз, дейт ал. Мурунку вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев 500 гектар жерди мамлекетке кайтарып берет. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Финполиция Сарпашевдин мыйзамсыз байуу боюнча иштерин териштирип жатат. Тергөө учурунда Сарпашев өз ыктыяры менен мурда балансына алынган 500 гектар жайыт жерин, ошондой эле Токтогул районунда жайгашкан жана жакын туугандарынын наамына катталган 30 гектар сугат жерин мамлекеттин балансына кайтаруу ниетин билдирди. Жакынкы убакта Сарпашев жогоруда аталган жер тилкелерин Токтогул районунун Торкен айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүп берет. Садыр Жапаров кудаларын суусар тебетей кийгизип сыйлады. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров Кыргыздын каада салты, үрп адаты менен кудаларына суусар тебетей кийгизип сыйын көргөздү. Эскерте кетсек, Садыр Жапаров Улуу Рустамдын уулунун кайын журтуна барганын жана саясатчы кудаларынын алдынан өтүп жаткан видеосун Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов социалдык тармагына бөлүшкөн болчу. Жапаров абакта жатканда Улуу Рустам үйлөнгөн, бирок кудаларынын алдынан өтүшкөн эмес. Анын себебин саясатчынын жубайы Айгүл Жапарова жолдошунун камактан чыгышын күтүп жатышканын айткан. Рустам Жапаровдун учурда 1 жашка чыга элек кызы бар. Акыл айчап чыган Акылбек Жапаровдун Дамаск мейманканасы качан мамлекетке алынат? Акылбек Жапаров дегенде кыргыз эли коррупцияны, коррупция дегенде Акылбек Жапаровду эстейт. Бул кишинин саясаттагы орду багыты алдым жуттумдук, мыйзамсыз баягандык, кооз сүйлөгөн кошуматчылык менен коштолгондуктан эчак коррупциянын анык символдорунун бири болуп калган. Муну эч ким жокко чыгара албайт, фактыда сурагысы келбейт. Анткени бешиктеги балага чейин 5 колундай билет. Экономика, каржы министри, анан вице-премьер-министр болуп иштеген Жапаров илгертен эле мистер 10% деген атка конгон. Маселен, $1 миллион 10% акчасы $100 000 болсо, анан ким байыбайт? Чынында анын Бишкектин чок ортосунда Дамаск баштаган Ыс көлдө жана Кичи мекени Кочкордуда бир катар кыймылсыз мүлктөрү бар. Каржы министри болуп турганда Ысык атадагы ишканасына 200 миллион сом сууда алып, аны кайтарбай койгону боюнча кылмыш козголгон. Бирок Жапаров кайсы бийлик келсе күн тийген жердин күкүгү болуп чыга келет. Ал тургай акыл үйрөтүп, өкмөт башчыларга да кеңешчи болуп алат. Айтор кылтакка такыр иленбеген, жеңден кончко сымаптай эле куюлган бир кургурда. Калтардын нак калтары. Жапаровдун Дамаск мейманканасын мамлекет алуу зарыл. Алынган соң аны бизнесмендерге, ири инвесторлорго сатып, акчасын толугу менен Кытайдын карызын төлөөгө сарптаса туура болор. Буга мамлекеттин толук укугу бар. Кылмыштуу иштерине далил да жетиштүү.
Путиндин жан сакчысы жумуш ордунда өз жанын кыйды. Россия президенти Владимир Путиндин жан сакчысы Михаил Захаровдун жансыз денеси Кремлден табылды. Маалыматка ылайык, Захаров кызмат өтөп жатып өзүн өзү атып салган. Маркумдун кесиптештери анын өз өмүрүн кыюуга федералдык коопсуздук кызматынын жетекчилигинин катаал жана кайдыгер мамилеси түрткү болушу мүмкүн. Ошондой эле ага жүктөлгөн кошумча жумуш убактысы да себеп болушу мүмкүн дешет. Анткени ал акыркы нөөмөттөрдүн биринде жумушта 15 сааттан ашык иштөөгө аргасыз болуп келген. Маркумдун жубайына Захаровдун өлүмүнүн себептери жөнүндө маалымат берилген эмес. Ошондой эле ал өзүнө өзү кол салганы тууралуу да азырынча айтыла элек. Анын жубайы жөн гана белгисиз себептерден улам жолдошунун каза болгону тууралуу гана кабардар болгон. Туугандарынын айтымында Захаров аялы менен жашаган эмес жана өткөн жылдын декабрь айында эки тараптын макулдугу менен ажырашып кетишкен. Белгилүү болгондой, маркум орус лидеринин жол коопсуздугу боюнча атайын каттамдар менен өтүүсүн камсыз кылып келген. Сейит Атамбаев: сот атамдын иши боюнча акыйкат чечим чыгарат деп ишенем. Мен жана менин атамдын тарапташтары чынчыл жана акыйкат сот болот деп үмүттөнөбүз. Мындай пикирин мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев Facebook баракчасына билдирди. Кечээ 30 ноябрда жогорку сот Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулгандыгы боюнча эки инстанциянын өкүмүн жокко чыгарды. Иш Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотуна кайра кароого жөнөтүлдү. Мен жана менин атамдын тарапташтары чынчыл жана акыйкат сот болот деп үмүттөнөбүз. Чындыгында адилеттүү чечим кабыл алынат деп ишенем. Бардык окуялардан жана баштан өткөргөндөрдөн кийин азыркы бийлик туура чечимдерди кабыл алат деп ишенем деп билдирүү жазды Сейит Атамбаев. Жээнбековдун экс-президент макамы алынат. 2 күн мурун Каржы министрлиги 3 жылда мамлекетти алдыга эмес артка сүйрөсү да уялбастан экс-президент макамын алып алган Сооронбай Жээнбековдун 2 айлык пенсиясына 296 миң сом бөлүнгөнүн кабарлаган эле. Мына ошондон тартып бул маселеге жалпы калктын калың катмары караманча каршы чыгып, катуу сынга алышууда. Басымдуу көпчүлүктүн суроосу бирдей: кайсы эмгеги үчүн мынча акча алат, эмнени кыйратты эле? Албетте элдин бул сөзү кашкайган чындык экенин жокко чыгара албайт. Андыктан Жээнбеков өзү ушул сындардан оң жыйынтык чыгарып, олчойгон пенсиядан баш тартышы зарыл. Болбосо арты жакшы болбос, аш болот деп айтууга ооз барбас. Саясат талдоочу Бакыт Бакетаевдин атасы каза болду. Белгилүү саясаттануучу Бакыт Бакетаевдин атасы Кушбек Бакетаев каза болгонун анын жакындары тастыктады. 87 жаштагы Кушбек Бакетаев 30 ноябрда оорудан каза болгон. Кушбек аксакалдын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Бакыт мырзага редакциянын атынан көңүл айтабыз. Ырчы Сезбек Скиналиев пневмониядан айыкты. Ырчы Сезбек Скиналиев пневмония илдетинен айыкканын социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Ардактуу достор, 23-нөн бери кичине сырколоп ооруканага жатып калдым. Азыр акыбалым Кудайга шүгүр. Кудай буйрса эртең үйүмө барам. Мен чын жүрөктөн биздин ак халатчан доктурларга ыраазычылык билдирем. Адамдардын ден соолугуна кам көрүп, керек болсо адамдын өмүрүн сактап калыш үчүн каражанын кар чуруп иштешкен медицина кызматкерлерине чын дилимден таазим кылам. Сиздерге да бекем ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк чексиз бакыт каалайм. Кыргыз элим оорубагыла, сак болгула, дейт ал. Данияр Сыдыковдун Ак үйдөгү иш бөлмөсүнөн чемпиондук курлар жоголду. Президенттик администрациянын мурдагы тышкы иштер министри Данияр Сыдыков октябрь окуялары учурунда спортчу Азиза Сатыбалдиеванын чемпиондук куру Ак үйдөгү кеңсесинен уурдалганын айтты. Сыдыков өзүнүн Instagram баракчасына пост жазып, анда жарандарды курду табууга жардам берүүгө чакырды. Иш бөлмөмдө сыймыктануу менен аралаш мушташ боюнча чемпион Азиз Сатыбалдиевдин 3 курун сактап жүрчүмүн. Чемпион мага ырымдап 3 курду сактоо үчүн берген. 3 чемпиондук кур тең жоголду. 3 жылдык наам, ага канча жылдык машыгуу, эмгек жана тер төгүлдү. Азиз үчүн гана эмес, өзгөчө мен үчүн жана мекенибиз үчүн да кымбат болчу, деп жазат Сыдыков.
Каржы министрлиги Райымбек Матраимов вада кылган 2 миллиард сомдун 32%-ын атайын эсепке которду. Бүгүн 1-декабрда мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин экс орун басары Райымбек Матраимовдон финансы министрлигинин атайын эсебине 646,6 миллион сом которулган. Бул тууралуу бүгүн 1-декабрда каржы министрлигинен билдиришти. Министрликтин маалыматы боюнча ал эсепке дагы 110,4 миллион сом которгон. 17-ноябрга чейин Райымбек Матраимов 493,8 миллион сом которгону, кечке жук 42,3 миллион сом түшкөнү маалымдалган. Эскерте кетсек, Райымбек Матраимов бажы органдарында коррупцияга байланыштуу сотко чейинки териштирүүнүн алкагында 20-октябрда кармалган. УКМК Матраимов тергөө менен кызматташууга макул болгонун, 2016 жылдан бери коррупциялык схема аркылуу тапкан 2 миллиард сомду мамлекетке төлөп берерин билдирген. Ал ошол эле күнү УКМКнын депозиттик эсебине 80 миллион сом төккөн. Сот Райымбек Матраимовду кетпөө тил каты менен бошоткон. Алмазбек Атамбаев абактан чыгабы? Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев абактан чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражатына анын жактоочусу Сергей Слесарев билдирди. Анын айтымында акыркы сот отурумунда мурдагы чечимдер жокко чыгарылгандыгына байланыштуу мыйзам боюнча Атамбаев абактан чыгышы керек. Өзүңүздөр билгендей, кечээ жогорку сот Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу 1-май райондук сотунун чыгарган өкүмүн жокко чыгарып, аны райондук сотко кайра жөнөттү. Демек, белгисиз мөөнөткө абакта калтыруу чечими дагы жокко чыкты. Буга байланыштуу Атамбаев абактан чыгарылышы керек. Кечээ чыгарылган жогорку соттун чечими жаза аткаруу мамлекеттик кызматына жөнөтүлүшү керек. Андан кийин Атамбаевди абакта калтыруу же калтырбоо чечими чыгарылат, деди Слесарев. Алтын таажы кийгизиле турган Кыргызстан сулуусу 2020 сынагында Садыр Жапаровдун кызы катышууда. Сынак Ала Тоо ресторанында болуп, ага жалпы 87 кыз катышууда. Кечээ 30-ноябрда 37 кыз өз өнөрүн көрсөтүп, 17 кыз финалга өттү. Бүгүн 1-декабрда сынактын жарым финалы уланат. Калгандагы 50 кыз өз өнөрүн тартуулашат. Маалым болгондой, аталган 50 кыздын ичинде президентке талапкер Садыр Жапаровдун кызы дагы бар. Катышуучулардын эң кичүүсү 14 жашта болсо, улуусу 29 жашта. Айрым такталбаган маалыматтарга таянсак, ырчы Анжелика сынактын жеңүүчүсүнө алтын таажы кийгизет. Белгилей кетсек, буга чейин өткөн Кыргызстан сулуусу сынактарында жеңүүчүгө алтын таажы кийгизилчү эмес. Балбак Төлөбаев мэрлик кызматка барбайм. Апрелден ары мэрлик кызматка барбайм. Бул тууралуу мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев Спутник Кыргызстан агенттигинин мультимедиалык борборунда өткөн онлайн брифингде билдирди. Анын айтымында 2021 жылдын апрель айында Бишкек шаардык кеңеши кайра түзүлүп, жаңы мэр келет. Азыр кыйын кырдаал, кыйын мезгилди баштан кечирип жатабыз. Акчанын жоктугунан, жетишсиздиктин айынан жаңы жылдагы кээ бир нерселерди токтотуп койдум. Ушул кыйын мезгилден чогуу чыгып кетели, коронавирусту жеңип, кыштан аман эсен чыгалы. Апрелге чейин колуман келишинче таза түз иштеп, кээ бир коррупциялык иштерди ачып кетейин деп жатам, деди Төлөбаев. Шавкат Мирзиёев Назарбаевга куттуктоо телеграммасын жолдоду. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Нурсултан Назарбаевга Казакстан Республикасынын туңгуч президенти күнүнө карата куттуктоо телеграммасын жөнөттү. Бул тууралуу маалымат Нурсултан Назарбаевдин сайтында жарыяланган. Өз куттуктоосунда Мирзиёев эл башы Нурсултан Назарбаевга ден соолук, бакыт жана ийгилик, ошондой эле казак элине тынчтык жана өнүгүү каалап, туңгуч президент күнү бул көп улуттуу Казакстан элинин тарыхый тынчтыктын жана туруктуулуктун, улуттун биримдиги менен ынтымагынын уникалдуу символу. Сиз өлкө башчысы эгемендүү Казакстандын болуп көрбөгөндөй жетишкендиктерин алып келген эффективдүү реформалардын негиздөөчүсү, дүйнөлүк коомчулук тааныган глобалдык демилгелердин автору, тажрыйбалуу жана белгилүү саясатчы. Өз элине жана мекенине кызмат кылууну өзүнүн ыйык милдети деп эсептеген жан аябас лидер катары чоң урмат сыйга ээ болдуңуз, деп жазган Шавкат Мирзиёев.